2014 жылдан тартып Баткен районунун аймагында типтүү мектептердин курулушу колго алына баштаган. Жалпы 11 мектептин бардык шарты менен заманбап ыкмада курулушу башталып, аз убакыт ичинде эле айрымдары пайдаланууга берилген. Алардын катарында чек арада жайгашкан Буркан Мергенов мектебинин да курулушу башталып, акча каражатынын жоктугунан бул жылы да бүтпөй калды. Жергиликтүү тургундар жок дегенде чатырын жаап коюшса, курулуш материалдары жаан-чачындан зыян тартпай турат эле дешет. Негизинен мектеп 2016 жылдын март айларынан башталган. Мына иш жакшы кетип аткан, бирок бүгүнкү күндө мына май айынан бери курулуш иштери токтоп турат. Эгер мектепти ушул быйылкы жылга жок дегенде чатырын жаппаса, сапат начарлайт. Курулуш тендердин негизинде 46 миллион 811 миң сомго багланып, анын 31 миллион сому бөлүнбөй турат. Ушул акча каражаты каралса эле мектеп пайдаланууга берилет. Бирок курулушту көзөмөлдөгөн Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгы акча каражаты эмне себептен бөлүнбөй калгандыгы жана качан бөлүнөрү туурасында кабары жок. Быйылкы жылга акча каражаты бөлүнгөн жок. Өткөн жылдарда жер үй каражатынан берилген акча ошол сумманы түзгөн. Быйылкы жылда 0 пока жок. Эми бул кайсы убакыттарга да акча бөлүнүп бүтүшү мүмкүн? Жакынкы жылдары көрүлөбү? Сенде маалымат барбы? Азыр биз айта албайбыз, анын жооптун айтат. Баткен районунда буга чейин акыркы жолу 1989 жылы типтүү мектеп курулуп пайдаланууга берилген. Ошол убакыттан бери 2014 жылга чейин мамлекет тараптан бир да мектептин имараты курулбаптыр. Мындан улам агартуу тармагынын кызматкерлери район аймагындагы 11 мектептин ичинен 5-өсү пайдаланууга берилгени үчүн кубанычтары койнуна батпай турушат. Ал эми курулушу жүрүп жаткан 6 мектепте жакынкы аралыкта пайдаланууга берилет деген үмүттөрү чоң. Биздин районда 25 жыл бою, эгемендүүлүктүн 25 жылында 91ден баштап 14 жылга чейин бир да типтүү мектеп курулган эмес. Ашар жолу менен жанагындай башка контораларды, башка имараттарды жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдоп ыңгайлаштырып алып окуп келгенбиз. Калган 6 мектепте курулуш иштери жүрүп. Буюрса бул деле ушул жыл ичинде бүтүп калса керек. Облус боюнча буга чейин 8 типтүү мектеп пайдаланууга берилген болсо, 12 мектепте курулуш иштери жүрүп жатат. Эң негизгиси жаңыдан курулган типтүү мектептер алыска айылдарда жүрүп элеттик окуучулардын сапаттуу билим алуусуна шарттар түзүлдү. Мындан ары каржы маселеси үзгүлтүксүз бөлүнүп турса, калган билим уялары да ишке берилмек. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.